Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен бүгүн программасында мен Айым Кеңеш кызы. Алдыдагы мүнөттөрдө парламенттеги негизги жаңылыктар менен тааныштырабыз. Жогорку кеңеште санариптик реформалар жаңы баскычка көтөрүлүүдө. Бүгүн финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитеттин отуруму жаңы форматта өтүп, ага парламент төрагасы Марлен Маматалиев катышты. Бүгүн тармактык комитеттин жыйыны өзгөчө таризде башталды. Тонналаган кагаздардын ордун планшеттер алмаштырды. Депутаттар отурумга чейин андагы күн тартиби менен таанышып, айрымдары жаңы техниканын артыкчылыктарын өздөштүрүп жатышты. Бүгүнкү биздин жыйыныбыз башка форматта, өзгөчө формат менен өтүп атат. Дагы бир өзгөчөлүк, кезектеги жыйынга чакырылган мамлекеттик органдардын жетекчилери эми онлайн форматта катышуу мүмкүнчүлүгүн алышты. Пивоттук негизде жасалып жаткан мындай кадам төрага Марлен Маматалиевдин демилгеси менен башталган парламентти санариптештирүү саясатынын алкагында ишке ашырылууда. Мына бул жерде карап көрсөңүздөр, урматтуу депутаттар, мына бүгүн могу кагаздын бардыгы бир күндө тизилерге таратылган кагаз. Мындан ары мындай кагаз таратылбайт, мындан ары Кудай бурса силерге алдын ала планшетке 3 күн мурун күн тартиби киргизилет. Сиздер ошол күн тартибин үйдө болсо үйдө, жумушта болсо жумушта, керек болсо машинада эле кетип баратып, күн тартиби менен таанышып, кайсыл бир маселелер болсо ошол жерде дароо эле суроолорду жазганга, суроолорду ошол жака калтырып койгонго толук түрдө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Реформанын алкагында ар бир депутат планшет менен камсыздалып, ага бардык тиркемелер жайгаштырылган. Эми аны депутаттар жыйын учурунда жолугушууларда да пайдалана алышат. Муну менен катар жаңы ий-кенеш мобилдик тиркемеси иштелип чыгып, мыйзам чыгаруу ишиндеги бардык маалыматтар жайгаштырылып жатат. Эгерде биринчи маселени ача турган болсок, биринчи маселенин өзүнүн законопроекттин бүгүнкү күнү кайсыл статуста турат. Мына биринчи общественный окуудан, коомдук окуудан өткөн, регистрация болгон, биринчи окууда каралган, мына азыр экинчи окууда каралып атат. Биринчи окууда кимге кайсыл депутат кандай голос берген, макулбу, каршыбы, анын дагы бардыгын ушул жерден көрсөңүздөр болот. Дагы бир тиркеме кошулат, бул искусственный интеллект. Искусственный интеллектти басканыңызда искусственный интеллект бул мыйзам боюнча кыска силерге жооп берет. Жогорку кеңеште толук санариптештирүү демилгеси өлкө башчысынын деңгээлинде көтөрүлүп, президент Садыр Жапаров өткөн айдын башында парламентте жасаган кайрылуусунда мыйзам чыгаруу ишин заман талабына ылайык өзгөртүү зарылдыгын белгилеген. Белгилей кетүүчү жагдай, бул демилге кыска убакыттын ичинде ишке ашып, бир айга жетпеген мөөнөттө парламенттин ишине толук киргизиле баштады. Урматтуу депутаттар, цифровизацияга, электрондук парламентке өтпөсөк, кагаз жана башка орг техникалар үчүн аябагандай көп каражаттар сарпталып жатат. Урматтуу депутаттар, өткөндө Марлен мырза менен сүйлөштүк. Жогорку кеңеште планшетке, ноутбукка өткөрүп, электрондук парламент кылуу боюнча. Бүгүн финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитеттин отурумунда 10дон ашык маселе каралды. Мурда ар бир маселеге кеминде 3төн жетекчи чакырылып, жалпысынан 30дан ашык мамлекеттик кызматкер катышчу. Мына ушул жерде, ушул коридордо канчалаган адамдарыбыз, мындайча айтканда мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн жумуш ордун таштап, бирөөсү мүмкүн ветеринария тармакта иштейт, бирөө мүмкүн врач тармагында иштейт, бирөө билим тармагында иштейт, айтор өзүнүн элге кызмат кыла турган тармагын, өзүнүн жумушун таштап, бул жерге келип, бул жерден мына ушул жерде саналап, сааттап күтүп отурат эле. Азыр эми алардын бардыгы өзүнүн жумуш ордунда отура берет. Бизге болгон онлайн аркылуу кошулат дагы. Ошол жактан тийиштүү суроолорго бизге жооп берип койсо, биз суроолорду алсак эле бизге ошол жетиштүү болот. Биз мыйзамдарды мындай кабыл алып кете беребиз да. Парламент башчысы жогорку кеңеште башталган санариптик реформалар алдыда дагы улантыларын, жарандардын кайрылууларын караган коомдук кабылдамада заманбап оомдолуп жатканын билдирди. Кийинки кадам аппараттын ички документтерин да толугу менен электрондоштурууга багытталат. Толук кийинки жумадан баштап бардык комитеттер өтөт. Биздин жыйындар толук түрдө электрондукка уже өттү. Президиумда отурган менен баштап менин орун басарларым бардыгы электрондукка өттү. Эми бизде бир нерсе калат, ички жүргүзгөн документ оборот. Кагаз менен жүргөн документ оборотду эми ошого өткөзүп койсок, бул экинчи этап болот. Алдагы жумушту биз Кудай буйрса майдын арасында бүтүрөбүз. Мындай натыйжалуу кадамдар менен парламент кагаз түрүндөгү иш жүргүзүүдөн акырында баш тартып, толук санариптик башкарууга өтүүдө. Бул заман талабына жооп берген, ачык, ыкчам жана натыйжалуу парламентти калыптандырууга багытталган маанилүү реформалардын бири.
Акыркы 3 жылда Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы товар жүгүртүү 5 эсеге өстү. Бул тууралуу бүгүн парламенттин тармактык комитетинде Кыргызстандын Германиядагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Өмүрбек Текебаев билдирди. Анын айтымында 2022 жылдан бери эки өлкө ортосунда 4 расмий документке жана 24 меморандумга кол коюлган. Алардын алкагында кандай иштер жүргүзүлдү? Кийинки материалда көрүңүз. 2022-2025 жылдары Кыргыз-Герман алакасын бекемдөөгө багытталган бир катар иштер аткарылды. Эки тараптуу кызматташтык негизги багыттар боюнча жанданып, соода-экономикалык көрсөткүчтөрдө да оң өзгөрүүлөр байкалды. Германиянын тышкы саясатында приоритети да, Кыргызстандын да приоритети өзгөргөн заманда барып калдым. Ошондой көп өзгөрүүлөрдү ошол болду. Соода көлөмүбүз да өсүп атат. Аны бүгүнкү ситуацияда кээ бир жылдар 10 эсе, 5 эсе өскөн жылдар болду. Кудайга шүгүр, азыр да мурункуга караганда соода көлөмүбүз бир нече эсе жогору. Инвестиция тартуу да жакшырып, көрсөткүчтөр 2,5 эсеге көбөйгөн. Элчилик Кыргыз продукциясын Германия рыногуна чыгаруу, инвестиция тартуу жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу багытында иш алып барууда. 95% инвестиция Өзбекстан менен Казакстанга эмне үчүн кетет деген. Сиздин оюңузду айтып берсеңиз, себеби эмнеде? Кызыгуусу ошол ресурстарга эле байланыштуу деп ошол себеп ошол деп ойлойсузбу? Тилекке каршы ушул кезге чейин ресурска гана кызыгып келген. Азыр эми мен жолуккан бардык деңгээлде ресурстарга гана эмес, эгер биз мамилени оңдой издей турган болсок, ушул экономиканын башка секторлоруна дагы басым жасагыла деп сурап атабыз. Мындан тышкары 3 жыл аралыгында Германиядан Кыргызстанга келген туристтердин саны өсүп, дээрлик 30 миңге жеткен. Мындай суроо болот да, Өмүрбек Чиркешевич, 2022 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 4 документ жана 24 меморандумга кол коюлуптур. Өткөрүлгөн иш-чаралардын негизинде алардын жыйынтыгы мамлекетке кандай пайда алып келди бүгүнкү күндө? Ошол меморандумдар, 4 документтер кайсы тармактарга коюлду? Мен туризм 2 эсе өстү деп айттым 21 жылдан баштап. Бул Кыргызстан жөнүндө жакшы климат, жакшы маалымат тарагандыгынан улам ушундай болот. Кыргызстандан Германияга барып окуп иштейбиз деген адамдардын саны да 2 эсе өстү деп айтып отурам. Немис бийликтери ошол виза ачкан маселесинде бизге бир аз жашыл жарык берип отурат. Маалым болгондой, Германияда жашап, иштеп жана билим алып жаткан кыргызстандыктардын саны 20 миңден ашты. Учурда билим берүү жана илим жаатындагы кызматташтык да кеңейип жатат. Какие у нас новые соглашения в области медицины? У нас граждане ездят, получают там медицинское лечение очень дорогое. У нас какие-то соглашения, что-то у нас там подписано. И вопрос образования. Студенты едут, обучаются, и тоже какие-то есть вопросы грантовых мест. Элчилик бир топ келишимдерди бул багыт боюнча мындай жылдырып жатат. Келишим долбоору даяр. Жыйынтыгында парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Кыргызстандын Германиядагы элчилигинин 2022-2025 жылдардагы ишмердүүлүгү тууралуу маалыматты эске алды. Даярдагандар Тазагүл Эмилбекова, Жолдошбек Ырсалиев. Борбордук шайлоо комиссиясынын курамы өзгөрүп, саны кыскартылууда. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн санын 12ден 8ге чейин кыскартууну сунуштап жатышат. Бул демилге мамлекеттик аппаратты оптималдаштыруу жана чечимдерди ыкчам кабыл алуу максатын көздөйт. Толугураак кийинки сюжетте. Кыргызстандын шайлоо системасында өзгөрүүлөр күтүлүүдө. Президенттин мамлекеттик башкарууну бюрократиядан арылтуу жарлыгына ылайык, эми борбордук шайлоо комиссиясынын иштөө принципи жаңыланат. Негизги өзгөртүү комиссиянын сандык курамында. Эгер мыйзам кабыл алынса, БШКнын 12 мүчөсүнүн ордуна 8 гана адам калат. Эми БШКда мындай болгондо, убагында баягы биз
парламентский правление болгондочу ошол убакта кабыл алынганда, анда позиция деген болгондо, ошондо оппозициядан төртөө, анан президенттен төртөө болчу да. Ошентип 12 болуп түзүлгөн да, ошондой болчу. Анан эми азыр бизде оппозиция деген жок, мен ойлойм да. Анан биринчи, экинчиден бул кворумдун чогулушундагы биз ошону да эске алып атабыз да. Эске алып, ошон үчүн 8 кылсак деп туура чечим мен ойлойм кабыл алдык деп ойлойм. Жаңы долбоор боюнча шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын түзүү тартиби да өзгөрөт. Эми теңме-тең принцип менен конкреттүү квоталар киргизилет. 4 мүчөнү президент сунуштайт, 4 мүчөнү жогорку кеңеш тандайт. Курамдын кыскарышы иштөө процесстерине эч кандай тоскоолдук жаратпайт дейт Тынчтык Шайназаров. Анын айтымында мүчөлөрдүн азайышы жоопкерчиликти тескерисинче жогорулатат. Ар бир мүчө кабыл алынган чечим үчүн жеке жоопкерчилик тарта баштайт. Кызматкерлер эмес, бул борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн саны азаюуда. Кызматкерлер азайган жок. Аппарат ошол эле тартипте иштеп атат. Ал жерде тажрыйбалуу, мындай көп жылдан бери иштеп келаткан кызматкерлер иштеп келүүдө. Проблема жок. Анан эми сан борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн санын азаюу менен сапатка, жумуштун сапатына таасир тиет дегенден мен алысмын. Тийбейт. Мына как төрага катары мен жоопту сиздерге айта аламын. Сапат жагынан эч кандай маселе, проблема болбойт. Себеби негизги жумушту аппарат алып барат. Борбордук шайлоо комиссиясы ал комиссия. Өзү табигаты комиссия деп турат. Алар ошо комиссияда өзүнүн добушун менен кайсыл бир чечимдерге ой пикирин билдирет да. Дагы бир белгилей кетчү жагдай мыйзам долбоорунда гендердик теңчилик унутулган эмес. Комиссиянын курамында бир жыныстагы өкүлдөрдүн саны 70%дан ашпоого тийиш. Ал эми депутат Дастан Бекешев БШК мүчөлүгүнө келе тургандар шайлоо механизмдерин терең түшүнгөн, адискөй жана тажрыйбалуу адистер болуусу шарт деп эсептейт. Киши өзү шайлоону көрбөсө, ал кантип чечим чыгарат? Бул чоң маселе да, чоң маселе. Мисалы, кээ учурда БШКнын мүчөсүнө айтсаң, мына пожертвование жөнүндө ал түшүнбөйт да. Андай зачем сага пожертвование? Эмне кыласың аны? QR-кодду эмне кыласың? Ал билбейт. Шайлоо учурунда каражатты издеш оңой эмес, билбейт да аны. Көргөн жок аны. Мен айтып атам, мына БШКнын мүчөлөрү сөзсүз тажрыйбалуу болуш керек. Алар өзүлөрү шайлоодон өтүш керек да, шайлоону көрүш керек. Ошондо алар мындай жөн эле кагаз түрүндө чечим чыгарбайт. Юридикалык кесип болсо, анда ал БШКнын мүчө катары иштебесин мейли. Ошондой критерий жазып атам, депутаттар колдоду. Эми менимче бул туура эле болду да. Себеби БШКнын төрагасына ушундай квалификация так эле жазылган. Мен ойлойм, ар бир мүчөгө ушундай эле квалификация болуш керек. Демилгечилердин ырастоосунда шайлоо өнөктүгү учурунда ыкчам чечим кабыл алуу өзгөчө мааниге ээ. Курамдын аз болушу жыйындарды тез өткөрүүгө жана кворумду жеңил камсыздоого жардам берет. Мындан тышкары сунушталган өзгөртүүлөр шайлоо органдарынын ишин санариптештирүү шарттарына ылайыкташтырууга багытталган. Мыйзам долбоорунун демилгечилери депутаттар Марлен Маматалиев, Талант Мамытов, Акылбек Түмөнбаев, Дастан Жумабеков, Нурбек Сыдыгалиев жана Талайбек Масабиров. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбооруна карата комитеттин чечимин жактыруу жана аны экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, добушка коем, добуш берип коюңуздар. Макул, каршы жок. Тармактык комитет талкуудан кийин БШКнын сандык курамын кыскартууга багытталган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоду. Жогорку кеңештин сот укук маселелери, укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча комитетинин жыйынында Кыргыз Республикасында мыйзамдуулуктун абалы каралды. Анда башкы прокуратуранын 2025-жылдагы аткарган иштери тууралуу маалымат угулду. Маалыматты башкы прокурор Максат Асаналиев тааныштырды. Ал өз баяндамасында жер мыйзамдарынын аткарылышы, коррупцияга каршы күрөш, жарандардын укуктарын коргоо, үй бүлөлүк зомбулук жана балдар арасындагы кылмыштуулук сыяктуу негизги багыттарга токтолду. Талкуу маалында депутаттар
депутаттар прокуратуранын ишмердүүлүгүндө оң жыйынтыктар бар экенин белгилеп, бир катар көйгөйлөрдү да көтөрүштү. Айрым эл өкүлдөрү жер маселелери, коррупциянын деңгээли, үй бүлөлүк зомбулук жана жайыттар боюнча талаштарды чечүү зарылдыгын айтышты. Ошондой эле жаш өспүрүмдөр арасындагы мыйзам бузуулар, интернет алдамчылык жана чет өлкөлөрдө прокуратура өкүлчүлүгүн ачуу маселелери көтөрүлдү. Үй бүлөлүк зордук зомбулук, балдардын, аялдардын арасындагы кылмыштуулуктун көбөйүшү албетте өкүндүрөт. Ушул тармакта дагы сиздер бир топ алгылыктуу жумуштар жасап атасыздар, мындан ары да жасайсыздар деген ишенимибиз чоң. Сиздер ушу Ички иштер министрлиги менен биргеликте маалыматтык технологиялар аркылуу шулуундар көбөйүп кетип атат. Аябай өзүңүз байкасаңыз керек. Укук коргоо органдын өкүлүмүн деп чалат, банктын кызматкеримин деп чалат. Ошентип канчалаган акчаларды алып коюп атат. Ушу жаш өспүрүмдөр жасаган кылмыштар боюнча чынында өсүп кетиптир. Ошол жагы ошону ар бир кылмышты талдап чыксаңыздар. Биз ишкерлерди колдошубуз керек. Мына биз айтып атпайбыз, мына айлык маяна көтөрүлсүн, пособия көтөрүлсүн, пенсия көтөрүлсүн деп. Эгерде ишкерлерди колдой албасак, анда биз ал пособия пенсияны көтөрө албайбыз да. Биздин чыгарылыш аяктады. Көңүл бурганыңыздарга рахмат, саламатта калыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылыш ушуну менен жыйынтыкталды. Жаңылыктар менен кененирээк таанышуу үчүн Кеңеш KG сайтыбызга жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызга катталып туруңуздар. Сиздер менен мен Айым Кенеш кызы болдум. Кайрадан жолукканча аман эсен болуңуздар.